Кутман кечиңиздер менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Кесиптештерим даярдаган күндүн маанилүү жаңылыктарын мен Бурулай Сурманкулова тааныштырам. Алгач чыгарылыштан кыскача. Ууруну карма деп ууру жүрөт. КСДП лидери Бишкектеги ири курулушка тиешеси барбы? Украина президент Порошенкону орус шакабатчылары тамашага салганына Кыргызстанды айыптады. Чатакка кыргыз дипломаттары аралашканын Украин бийлиги билдирди. Элчи Кыргызстанды Чандыбы Ибрагим Жунусов Кытай кесиптеши менен Кытай-Түрк желегинин алдында жолугушту. Ууруну карма деп ууру жүрөт деп пикир айтылбаса керек. Белиз өлкөсүнөн келген деп чуу түшкөн окуядан улам бир топ маалыматтар ачыкка чыгууда. Тактап айтканда, буга чейин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жокко чыгарып келген фактыны Белизден келген документтерге ишенсек тастыктап турат. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында. Колдон келсе тиги Канардан барып үй алыш керек. Дубайга барып үй салыш керек. 2010-жылга чейин Курманбек Бакиевке таандык делинип келген Бишкек парк соода борбору жол тыгынын пайда кылып шаардыктарга ыңгайсыздык жаратып келген. Бирок ага карабай көп кабаттуу имарат өтө эле тездик менен курулуп бүттү. Заманбап имаратка ким кожоюндук кылары тууралуу коомчулукта ар кандай маалыматтар тарап жүрдү. Айрым массалык маалымат каражаттары аталган имаратты КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловго таандык экендигин жазып чыгышкан. Бирок Иса Өмүркулов ал маалыматты четке каккан эле. Маалымат агенттиктеринин биринде менин аялымдын Бишкек парк соода үйүнүн 25% акциясына ээлик кылгандыгы тууралуу билдирүү чындыкка дал келбейт жана ушак экенин билдирем. Анткен менен интернет айдыңында Белиз өлкөсүнөн келип түшкөн деген офшордук документтер жарыяланды. Анда Бишкек парк соода борборунун 25% акциясы КСДПнын лидери Иса Өмүркуловдун жубайы Толкун Курмановага таандык экендиги көрсөтүлгөн. Документ бир нече барактан туруп, анда эки тараптуу келишим жана бир канча күбөлөндүрүлгөн документтерде эки тараптын кол тамгалары коюлган. Андыктан бул документтер дагы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратышы мүмкүн. Ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат деген сөз бар. Албетте бул документтердин жасалма же анык экендиги жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары комментарий бербейт. Бирок мындай маалыматтар коомчулуктун талкуусун жарата тургандыгын, ошондой эле ар кандай максаттарда колдонууга болоорун акыркы окуялар көрсөттү. Андыктан бул маалыматка карата контр аргументтер болсо, Сентябрь телеканалы экинчи тараптын пикирин көргөзүүгө даяр. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Белиз өлкөсүнөн келген документтерди иликтөө максатында Азаттык радиосунун кызматкерлери апостил берген адам менен байланышкан. Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Оливер жактоочу Раяндын кол тамгасын гана тастыктап бергенин, документтин мазмуну менен тааныш эместигин билдирген. Ал эми документте көргөзүлгөн Southfield компаниясы дагы ал ишеним көргөзгөн Avalon компаниясынын дагы азыр ишмердүүлүгү токтоп тургандыгы аныкталды. КТР менен ЛТР саясатчыларды каралоого өткөндө журналистиканын эл аралык стандартын сактаган Азаттык радиосу Белиз өлкөсүнө чыгып апостил берген адамды тапкан. Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Оливер Пеннил Вробел & Co компаниясынын адвокаты Раян Ж. Вробелдин колун гана тастыктаганын, бирок ал документтердин мазмуну эмне жөнүндө экенин билбей турганын, Кыргызстанга жөнөтүлгөн документтер тууралуу укпаганын Азаттыкка билдирди. Эдмунд Оливер Пеннил 2016 жылдын 21 октябрында 4 документке апостил бергенин айтат. Алар Old Trafford Number Limited, World Guardian Inc., Foresight Limited жана Sfin Limited деген компанияларга берилген. Ар бир фирмага коюлган апостилдин номерлары бар. Президентке көрсөткөн 15753 2016 номерлүү апостил World Guardian Inc. компаниясына таандык болгон. Демек Абдыл Сегизбаев башка эле фирмага таандык апостилди Southfield компаниясыныкы деп өлкө башчысына көргөзгөн болот. Жогорудагы тизме айнегилегенде адвокат Раян Вробел апостил койдурган 4 документте тең Белизгейт окуясында аты аталып жаткан Avalon Consultant Limited, Southfield Management же Альфа Телеком ишканаларынын аттары жок. Азаттык Белиз шаарындагы Вробел & Co менен байланышканда компаниянын жетекчисинин юридикалык жардамчысы Вианни Солис Кыргызстанга эч кандай документ жиберилбегенин айтты. Биз нотариалдык кызмат көрсөтөбүз. Эгер Вробел мырза кайсы бир документке кол койгон болсо, ал күбөлөндүрүү жана апостил коюу үчүн кылган болушу мүмкүн. Биз мындай кызматты башка компанияларга сунуштайбыз. Биз документтерди Кыргызстанга, президентке жөнөтүшүбүз мүмкүн эмес. Нотариалдык кызмат үчүн бизге кайрылган өнөктөштөргө документтерди күбөлөндүрүп беребиз.
Кыргызстанга келген документтердин интернет сайттарга жарыяланган сүрөттөрүнөн 4 апрель 2012 жыл деген дата көрсөтүлгөн. Ишеним декларациясы деген барак тиркелгенин көрүүгө болот. Баракта Альфа Телеком компаниясында үлүшү бар деп айтылган Southfield Management Inc. компаниясынын башкаруу ишеними Avalon Consultants Limited деген фирмага берилгени жазылган. Ал фирма Белиз шаарындагы Market Square көчөсүнүн 60 номерлүү имаратына катталганы белгиленген. Азаттык эл аралык бизнес компаниянын реестринде Avalon Consultants Limited иштебейт деген статус менен турганын аныкташкан. Ал эми бул фирманын дареги деп көрсөтүлгөн Белиз шаарындагы Market Square көчөсүнүн 60 номерлүү дарегинде башка бир нече ишкана катталганы аныкталды. Интернет булактарын изилдөөдө Avalon Consultants Limited ишканасы жөнүндө бир катар эл аралык каржы уюмдары 2012 жыл эскертүү жасаганы такталды. Алардын арасында Белиздин эл аралык каржы кызматтары боюнча комиссиясы бар. Бул комиссия Avalon Consultants Limited Улуу Британияда акцияларды сатуу сыяктуу кызматтарды сунуш кылып, элге чалып жүргөнүн белгилеп, бул фирма менен иш алып барууда этият болууга чакырган. Ушундай эле эскертүүнү Британиянын каржы кызматтары боюнча мекемеси да жасаган. Азаттык Лондондогу каржы кызматтары боюнча мекемесине байланышканда алар төмөндөгүлөрдү билдирди. Алар уруксаты жок ишмердүүлүк жүргүзүшкөн. Мындан улам кардарлар бул фирма менен байланышпашы үчүн сайтыбызга жана реестрибизге эскертүү жарыялаганбыз, деп билдирди Британ мекемесинин өкүлү. Азаттык Avalon Consultants Limited фирмасына таандык делген Avalon Consultants.com сайтынын буга чейинки тарыхын атайын сайттардын жардамы менен иликтегенде бул фирмага тиешелүү эч бир маалыматты тапкан жок. Альфа Телеком компаниясында үлүшү бар деп айтылган Southfield Management Inc. компаниясы да учурда иштебей турганы анык болду. Буга чейин Justic Information Network деген ачык вебсайтта Альфа Телекомдо үлүшү болгону айтылган Southfield Management компаниясы тууралуу маалымат жарыяланган. Анда 3 кыргыз депутаттын аты жөнү көрсөтүлгөн. Интернеттеги текст акыркы жолу ушул жылы 20-июлда жаңыланганы көрүнөт. Бул текст Unis Trust деген булактан 2015 жылы ачыкка чыкты делген маалыматтарга негизделген деп ага шилтеме жасалган. Бирок Unis Trust деген булакты интернеттен табуу мүмкүн болгон жок. Референдумга каршы топту университетке киргизбей коюшту. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы үгүт иштерин жүргүзгөн топту Кыргыз Улуттук университетине киргизбей койгонун аталган топтун мүчөсү Равшан Жээнбеков Фейсбуктагы баракчасына жазды. Университетте референдумга үгүттөгөн жолугушуу бүгүн болмок. Биз дагы ал жака барып өз пикирибизди айтканга мыйзам жол берет. Бирок университеттин жетекчилиги биздин топту студенттер менен жолуктурбастан кубалап чыкты, деп жазды Жээнбеков. 14 ноябрда баш мыйзамды өзгөртүүгө чакырган, ошол эле учурда ага каршы үгүт кылган уюмдар Борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүшкөн. Акыркы учурда президент Алмазбек Атамбаев бир нече жолу Конституцияны өзү баш болуп бузганын бир катар эл өкүлдөрү баса белгилеп келе жатышканы менен мамлекет башчысынын мыйзамдуу жолго чакыруучу парламент буга көз жумуп келүүдө. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Кыргызстан 25 жыл аралыгында 2 жолу революцияны башынан өткөрүп, 2 жолу мамлекетти жоготуп алуу коркунучу жаралган. 2 революциянын тең келип чыгуу себептери Акаев менен Бакиевдин конституцияны одоно бузуп, бийликти узурпациялап, криминалдык кландык топтор менен өлкөнү баш мыйзамдан тыш башкарганы себеп болгон. Бирок учурда кайрадан тарых кайталанууда. Бийликтин эң жогорку бутагы болгон Жогорку кеңештен президенттин конституцияны одоно бузуп жаткандыгын Канат Исаев көтөрүп чыгып, Жогорку кеңеш баа берүүсү керектигин айтты. Атамбаев президент болуп шайлангандан кийин көпчүлүк коалиция түптөгү 6 жол мандат бериптир. Бирок 6 жол тең СДПКга берилген. 6 жылдан бери партиянын төрагасы жок. Ким партияга төрагалык кылып жатканы ачык эле болуп жатпайбы? Акаев жанарга акча каражат жардам бергенбиз дейт. Президент өз сөзү менен шайлоо процессине киришкенин далилдеп турат. Президенттик ишке киришип жатканда Кудайдын жана элдин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын так аткарууга ант берем деген эле. Конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун одоно бузуп жатпайбы? Жогорку кеңеш буга мен ойлойм баа бериш керек. Жогорку кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаев президент өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап жаткандыгын билдирип, учурда конституция элита сынгандыгын, эми эл сынса өлкө тура албай каларын эскертти. Урматтуу депутаттар, мен айтып атам, конституция сынды, элита сынды. Эгер эл сынса, биз кайра турбайбыз. Конституция сынды дегеним, конституция өлкөнү башкарса болот. Компартия конституциясы жок эле башкарган. Акаев менен Бакиевдин туугандары конституциясы жок эле башкарды. Биз ошол жолго кетип отурабыз. Ал бүгүн жаап жашырылбастан ачык официалдуу мамлекеттин саясаты болуп калды. Сооронбай Жээнбеков ушул жерден келип, мен президенттик тапшырмасын аткарып атам деди. Өзүмдүн программам бар.
урматтуу депутаттар, силер бекитип бергиле. Ошону аткарам. Эл бизге ишенген, биз жооп беребиз дебейт, ачыктан ачык президенттин тапшырмасын аткарам дейт. Президент Баткенге ошко барабы, жогорку кеңештин парламенттин үстүнөн оптом убада берип ушул жасалат дейт. Бюджетте кирбесе дагы ал айткан жол курулуп атат. Бюджетке кирилбесе дагы ал айткан мектеп курулуп атат. Биз задним числом бул жерден мыйзамдаштырып берип отурабыз. Президент өзүнө берилбеген укуктарды мурун жаап жашырса, азыр ачык пайдаланып, элдин алдында зордук зомбулук менен башкара баштады. Эл өкүлү Чолпон Жакупова жакында эле Белиз гейт боюнча документтерди текшерүүнү президент кайсы ыйгарым укуктарына таянып прокуратурага тапшырганын айтты. Жана Ички иштер министрлигиндеги президенттин лексикону менен айтканда кырсаларды тазалоого кайсы мыйзам жол берерин сурап башын чайкады. Следовательно, с точки зрения права, вот это дело, проверкой которого вы занимаетесь, перспектив вообще не имеет. Более того, меня поражает та легкость, с которой, Индира Рыспаевна, вы бросились выполнять поручение президента по проверке. А президент, согласно Конституции, согласно статье 64, где перечислен исчерпывающий перечень полномочий президента, он имеет право давать поручения генеральному прокурору подобного рода? Не имеет. Не имеет. Более того, согласно статье 5 закона о прокуратуре, это можно расценивать. Там говорится, что запрещается вмешательство в деятельность органов прокуратуры, в том числе и со стороны президента. Однако мы же видим, ведь прокуратура – это надзорный орган, сколько раз президент выходил за рамки своих полномочий. Когда он говорит: Кашкар, если ты там от своих там крыс не избавишься, я этим займусь. 11 декабрда Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Бирок коомчулукта Конституция менен жашабаган бийлик аны өзгөртүү менен эмнени көздөп жатканына түшүнбөй бара. Цивилдүү батыш өлкөлөрүндө президент Конституцияны бузганда отставкага кетет же парламент импичмент жарыялайт. Ал эми бизде болсо парламент президентти мыйзамдуу жолго чакыргандын ордуна унчукпай отурат дагы элдин чыдамы кетип, качан өлкөдөн кубалап жибергенден кийин өзү да таркап кетет. Марат Төлөмүш уулу, Ринат Элеманов, Сентябрь. Кыргызстандын ички саясатында гана эмес, тышкы саясатында дагы акыркы убакта баш аламандык өкүм сүрүүдө. Ага мисал Украина президентинин маалымат катчысы Порошенконы шакала чегүүгө кыргыз дипломаттарынын катышы бар экенин жазып чыкканын айтсак болот. Кыргыз дипломатиясынын бетине чиркөө болгон бул окуя тууралуу кийинки репортажда. 2 ноябрда Украина менен Кыргызстандын мамлекет башчыларынын телефон аркылуу сүйлөшкөндүгү тууралуу расмий маалымат Украина президентинин сайтына жарыяланган. Бирок эки өлкө башчыларынын ортосунда эч кандай сүйлөшүү болбогондугун Кыргызстандын президентинин администрациясынан Сапар Исаков билдирип, Порошенкону кимдир бирөөлөр шакабат чексе керек деген. Ал эми кечээ 17 ноябрда Порошенко менен пранкерлердин сүйлөшүүсү жарыяланды. Добрый день. Вас беспокоит Украина спецкоммутатор. Да. Угу. По поводу разговора президента. Да. Вы помощник, да? Да. Я сейчас... Скажите, вы готовы, да? Готовы, да. Я готов переключить. Хорошо, секунду, пожалуйста. Я тоже переключаю. Первый помощник президента Украины Онищенко Юрий. Мы готовы к разговору, я могу трубку передать президенту в любой момент. Передавать. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день, Петр Алексеевич, рад слышать. Это вы, Асланбек Шушевич. Я очень рад слышать вас и очень рад возможности обсудить актуальные вопросы нашего двустороннего сотрудничества. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно было, когда вы мне там отправили поздравления последние. Жогорку кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаев Порошенко менен болгон жалган сүйлөшүүгө кыргыз дипломаттарынын тиешеси бар жоктугуна кызыгып, министр Эрлан Абдылдаевтан сураганда, Атамбаев эч ким менен сүйлөшпөгөнүн, бул маселе эки өлкө ортосундагы дипломатиялык канал менен жөнгө салынгандыгын билдирген. Биздин партнерлор бизге ишениш керек. Порошенконун аппараты
биздин Украинадагы элчилик аркылуу чыгып, Атамбаевдин телефонун алып, силер менен макулдашып, Порошенко звонок кылып, Атамбаев менен сүйлөшүптүр. Силер Атамбаев менен сүйлөшкөн жоксуңар, шутник менен сүйлөштүңөр деп жооп берип атасыңар. Кандай эреже менен Порошенко бизге чыкты, ошону түшүндүрүп бериңиз. Звонок бияктан кылган. Алар телефонду билген, ушу телефонду алабыз деп. Азыр бул маселе изилдөө жүрүп атат. Бирок бакандай бир өлкөнүн президентин маскаралоого биздин президенттин аты аралашкан окуя жөнгө салынбагандыгын Порошенконун пресс-секретарынын бүгүнкү билдирүүсү айгинеледи. Украина президенти Петр Порошенконун пресс-катчысы Святослав Сегалко 2 ноябрдагы Алмазбек Атамбаевдин атынан Порошенкого чалган шакабачыларга кыргыз дипломаттары жардам бергендигин Фейсбуктагы баракчасына жазды. Бул жерде дагы бир нюанс бар. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен бул иш тилекке каршы Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин катышуусусуз ишке ашмак эместиги аныкталды. Ал эми окуя болгондон кийин кыргыз тарап бизге бир нече күн чалуубузга жооп бербей койду. Мындан соң биз тышкы иштер министрлигине кайрылып, маалыматка комментарий берүүсүн өтүнгөнүбүздө азыр деп коюп, Украина тараптын телефонун кандай албай койсо, биздикин да ошентип албай койду. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Украина тарап айткандай окуя болушу мүмкүндүгүн, мунун башкы себеби өлкө ичиндеги саясаттагы башаламандык, тышкы саясатка дагы таасирин тийгизип жаткандыгы менен түшүндүрдү. Кыргызстандын ичинде ушу өкмөттүн ичинде башаламандык көп болуп атпайбы? Ошол башаламандык кесепети да. Бул бир эле ушул телефон берип койду, же болсо бербей койду деген маселе эмес. Бул мындай тышкы саясат боюнча илиминде ушундай айтылганда, ички саясат тышкы саясатка таасир берет депчи. Ал эми мурдагы дипломат Адил Турдукулов биздин дипломаттар аралашкан болсо Кыргызстандын бетине чиркөө болчу окуя экендигин айтып, териштирүү жүргүзүү үчүн тышкы иштер министрлигине, башкы прокуратурага кат жолдогон. Эмнегедир ошондой жарыя кылса деле, биздин тышкы иштер министрлиги, президенттин өкүлдөрү тымпыйып отурушат. Эч кандай мындай өз позициясын билдирүүгө кудурети жеткен жокпу, же эмнеси болгонун белгисиз болуп калууда да. Ошондуктан биз эч кандай мындай расмий билдирүү болбогондуктан мен тышкы иштер министрлигине кайрылдым кат менен. Биринчиден ошол тышкы иштер министрлиги жумушчу топ түзүп, ошондой аракет болгондугун жөнүндө иликтөө жүргүзүлсүн жана күнөөлөр аныкталсын деген талап менен кайрылдым. Бул биринчи. Экинчиден башкы прокуратурага кайрылдым. Алар дагы ошондой эле иликтөө жүргүзүп, керек болсо ошол күнөөлөрдү өз жумушун аша чапкандык аткарды деген берене менен жоопко тартылсын деген талапты коюп жатам. Ал арада Украина президентин шакаба чегүүгө байланышы мүмкүн деген Кыргызстандын жараны кармалгандыгы белгилүү болду. Бирок ал кандай жаран? Тышкы иштер министрлигине тиешеси барбы же убактылуу кызматтан четтетилип, жөн гана жаранга айланган дагы бир пранкер гейтпи азырынча белгисиз. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь. Элчи Ибрагим Жунусов Кытай кесиптеши Ханьян Ю менен Түркия жана Кытайдын желегинин алдында жолуккан. Жолугушуу 17 ноябрда Анкаранын элчилигинде өткөн. Эки элчи Бишкектеги Кытай элчилигиндеги терактка тиешеси бар шектүүнүн Түркияда кармалганын талкуулашкан. Айта кетүүчү жагдай, Ибрагим Жунусов Кытайдын элчиси менен Кыргызстандын атынан жолугуп, эки өлкөгө тиешелүү маселени талкуулаганы менен Түркиянын желегинин алдында жолуккан. Эми мындан аркы чыгарылышыбыздан кыскача. Экс-спикер мамлекетке 10 миллион сом айыппул төлөдү. Бишкектеги жол тыгындарын азайтуу жана айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн борборго көп кабаттуу унаа токтотуучу жайларды куруу сунушталды. Мындай демилгени парламенттеги Өнүгүү прогресс фракциясы көтөрүүдө. 2 күндөгү суукта Бишкекте 30дан ашык кырсык катталып, андан 2 киши көз жумду. Карагулжада жааган кар 1 метрден ашып жолдор жабылды. Ахматбек Келдибеков мамлекетке 10 миллион сом айыппул төлөдү. Бул туурасында жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады.
2013 жылы башкы прокуратура Ахматбек Келдибеков салык кызматын жана парламентти жетектеген кезде кетирген кемчиликтер боюнча коюлган айыптоолор тергөөдө далилденгенин айтып, аны 10 жылга эркинен ажыратууну сураган болчу. Бирок быйыл 11 мартта шаардык сот Келдибековго козголгон кылмыш иши боюнча аны жарым-жартылай айыптуу деп таап, 10 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирген. Ысык Көл облусуна караштуу Каракол шаарындагы Иса Ахунбаев атындагы медициналык колледждин директору киши колдуу болду. Аталган каргашал окуя 17 ноябрда саат 15:00 чамасында катталган. Ал эми колледждин директорунун сөөгүн анын өз батиринин кызы тапкандыгын жана аялга көп жолу бычак сайылыптыр деп Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирген. Учурда бул окуя боюнча ар кандай версиялар каралып, тергөө иштери уланууда. Бишкек жылуулук борбору толук оңдолуп бүткөндөн кийин жергиликтүү көмүрдү сатып алат. Бирок ал үчүн атамекендик көмүр казуучулар даярбы деген суроону депутат Зиядин Жамалдинов парламентте койду. Буга чейин Бишкек ТЭЦ кыргыз көмүрүн кубаттуулугу жогору болгондуктан аны пайдалана албай турганын, ошондуктан Казакстандан сатып алынары айтылган. Реконструкциядан кийин жергиликтүү көмүр иштетилет деп убадалар берилүүдө. Айттыңыздар, өткөндө көмүрдү Қазақстандан албастан кейинги жылы Кыргызстандан алабыз деп атасыздар, туурабы? Бүгүнкү күндө ошол көмүр өндүргөн ишканалар даяр ошончо көмүрдү силерге тапшырганга? 12 ири компаниялар кирет, көмүрдү иштеткендер. Ошолор менен биз дагы пландаштырып, ар жума сайын эме кылып жүрөбүз. Өзүбүздүн прогноздорубузду алып. Эмки жылкыга туура айтып атасыздар. Эмки жылкыга 1 миллион 200 миң тонна жергиликтүү көмүр толугу менен ТЭЦке кириш керек. Бизде мындай мүмкүнчүлүк бар. Биз муну ала алабыз. Бирок кара кечеден жол маселеси. Ошону да чечсек, мен ойлойм, ошо июнь айга чейин, эмки жылкыга чейин биз чечебиз бул маселени. Ушул эле жыйында элекүлүү Зиядин Жамалдинов Кыргызстан жылына канча энергия өндүрүп, андан канча акча жыйналарына кызыкты. Энергетика боюнча улуттук холдингдин жетекчиси Айбек Калиев билдиргендей, 2015 жылы өлкө 12 миллиард киловатт-саат энергия өндүргөн жана андан 15 миллиард сомдун айланасында акча жыйналган. Бирок сатуудан түшкөн акча тармактын чыгымдарын жаппай турганын Калиев белгиледи. Мындай шартта КСА-миң долбоорундагы милдеттенмелерди кантип аткарабыз деп суроо салды депутат Зиядин Жамалдинов. Касса миңди биз өткөндө кабыл алдык, туурабы? Эгерде ошого канча киловатт электр энергия биз беришибиз керек бир жылда? Эгерде биз бербей калсак, биз канча штраф төлөйбүз? 800 миллиондон 1,5 миллиард киловатт саатка чейин каралган болчу. Бул 5 жылдык атай мөөнөт деп каралган. Эл аралык практика менен түзүлгөн келишим. Эгерде биз поставка кылбасак, биз 9 центтен төлөп беребиз. Эгерде алар ошо 1 миллиард алабыз деп туруп албай койсо, албаган үчүн 9 центтен бизге төлөп берет. Бишкектеги жол тыгындарын азайтуу жана айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн борборго көп кабаттуу унаа токтотуучу жайларды куруу сунушталууда. Андай унаа токтотуучу жайдын алгачкысын башкы прокуратуранын күйүп кеткен имаратынын ордуна салуу демилгеленип жатат. Мындай сунушка шаардыктардын пикири кандай? Кабарчыбыздын материалында. 2010 жылы башкы прокуратуранын шаардын борборундагы имараты күйгөн. 7 жыл өтсө дагы бул орундун айланасы чүпүрөк менен тосулуп бош турат. Айрымдар бул жайга бизнес борбор курула турганын айтышууда. Бизнес борбор шаардагы тыгындарды 2 эсеге көбөйтүшү мүмкүн. Анткени унаалар көп жүрөт жана бардык борбордук бийлик имараттары ошол эле маалда түрдүк кафе, ресторандар көп. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев бул жерге көп деңгээлдүү унаа токтотуучу жай курууну мэрияга сунуштады. Көп кабаттуу акы төлөнүүчү жай өзүн өзү толук актап алганы эмес, кирешелүү да болот дейт Бакыт Төрөбаев. Адистештирилген сайттардын маалыматына ылайык, мындай металл унаа токтотмолорду куруу үчүн кымбат баадагы жер иштерин жүргүзүп, фундамент куюунун кереги жок. Мындай унаа токтотмонун дагы бир жетишкендиги анын курулушунун тездиги, курууга керектелүүчү техниканын аз болушу. Мындай имараттарды бир нече айда куруп, убакытты да акчаны да үнөмдөсө болот. Бишкектин жолдоруна бөлүнгөн кытайлык гранттын 1 миллион 700 миң долларына 1 километр жол курулат. Ал эми 500 унаага ылайыкталган металл унаа токтотмо үчүн 1 миллион 500 миң доллар коротулат.
Көп кабаттуу унаа токтотмолор бул кинодон көргөн фантастика эмес. Биздин коңшубуз Орусия андай унаа токтотмолорду Москва, Санкт-Петербург өңдүү мегаполистерге элемес кичирээк шаарларында да көп колдонуп келет. Кыргызстанда бул трендти ишке ашыруусу керек. Мындай долбоорлорду коңшу Алматы шаары ишке киргизип баштады. Жана алгачкы 3 жуманын ичинде эле 800 000 теңге киреше кирген. Анын 30% шаар бюджетине которулат. Бишкектагы бул тажрыйбаны колдонуп, шаардагы тыгындарды азайтып, ошол эле маалда баарына ыңгайлуу шарт түзүүгө эмне үчүн болбосун деп Өнүгүү прогресс демилгесин талкууга чыгарды. Шаардыктар бул демилгени кубануу менен кабыл алышууда. Торговый центр кылгандан кийин ошондой эле пробка еще больше болот да. Адамдар көп болот пробкалар. Анткени центрга келген машинанын баары эле создавать этет бияктан. Парковка курса жакшы болот. Бет калай парковка деген жок. Именно Ноғыл районунда жок да парковка. Парковка курса жакшы болот. Жолдор бошойт да кичине. Демелер. Тура эмес токтогондорчу. Платный, мисалы платный болсо деле мейли 10 сом, 20 сом болсо, бекеринен штрафтар көп болот бай. Андыктан көп кабаттуу унаа токтотуучу жай фантастика эмес, мезгил талабы. Мындай жайлардын шаарда көбөйүшү Бишкектеги тыгындарды азайтат дешет өнүгүүчүлөр. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь. Кече жааган кардан кийинки кырсыктан Бишкекте 2 адам көз жумду. 99 бак кулап автоунааларды басып калды. Чириген бактардын кесепетинен жол тыгындары күчөп, бүгүнкү күндө 32 автоунаа кырсыкка учурады. Ал эми Карагулжада 1 метрден ашык кар жаап, жолду тосуп, жарык өчкөн айтылды. Бишкек шаарында 17 ноябрда жааган кар жолдорду тайгак болуп, 2 күндө 2 киши көз жумуп, 30дан ашык ар кандай кырсыктар катталды. Бутактарын көтөрө албай жыгылган бактар электр зымдарын үзүп, көптөгөн автоунааларды басып, жол тыгындарын пайда кылды. Суткабызда 22 кырсык катталды. Бүгүнкү күндө болсо азыркы мына түнкү саат 12ден ушул мезгилге чейин 10 кырсык катталды. Мунун көбүнчөсү 21 фактысы болсо бак кулап автоунааларды басып калгандар болуп атты. Көбүнчөсү болсо тайгактан дөңгөлөгүн алмаштырбаган кесепетинен же болбосо дистанцияны сактай албагандыктан тажрыйбасы аз болуп ушу тайгак жолдорду айдап чыккан кесепетинен ушу бүгүнкү кырсыктар көбөйүп кетти. Бүгүн эртең менен жүргүнчү ташыган автобус менен троллейбус кагышып, айнектери талкаланды. Экөөнүн тең ичинде жүргүнчүлөр болгон. Кырсыктын себеби катары жолдордун тайгактыгы айтылды. Тазалык кызматкерлери болсо тынбай тазалоо иштерин жасап жатканын айтышат. Бирок кече өзүңөр көрдүңөр да, биринчи кар болгон үчүн баакындай тыгындар болуп атты. Андан тышкары баягы жүргүнчүлөрүбүздүн дагы унааларынын баарын баягы бүгүнкү күндө кышка даярдыгы жок. Кээ биркилер баягы дөңгөлөктөрдү алмаштырган эмес. Тайгаланып барып авария баягы кырсыктар да болуп атты, жол кырсыктары. Бирок толугу менен мындай айтып кеткенде биз кече ошол көчөлөрдүн мына центральный көчө деп коебуз, эми баягы чоң магистральный болгон, ошолордун баарын түнкү саат 2ге чейин баягы тазалоо иштери жүрүп жатты. Бирок Бишкекте жолдогу карлар күрөлбөй жатканын шаар тургундары айтып нааразы болушууда. Көбүрөөк ДПС жакшы иштеш керек, ошондой болуп атат да. Анан мен деле өзүм машина менен жүрөм, аябай кыйналам. Түштө, кечинде аябай кыйынчылыктар болот да. Үйгө жетиш деген бир проблема да. Аварии в основном происходят не только по вине водителей. Они происходят по вине пассажиров. Многие выскакивают на дороге. Дороги у нас не обслуживаются, не сыпятся, не подсыпаются. Многие улицы, посмотрите, по всем регионам. Биздин тазалык алдын ала айтып кеткенде мен өзүм уккам, радиодон уккам да, 100% даярдык депчи. Бирок мен көз алдымда эч кандай даярдык болгон деле жок, көргөн да жокмун да. Алайкуу өрөөнү, Ойтал, Кызылжар жана Алайкуу айыл аймактарына калың кар түшүп, электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, окуучулар мектепке бара албай калышты. Мындан тышкары Көндүк, Терек, Кочаты жана Көк Арт айылдарында ички чарбалык жолдор жабылып калган. Учурда жолдорду тазалоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Оштун Мырзаке Алайкуу унаа жолунун 3 жеринде кар күрткү пайда болуп, жол убактылуу жабылды. Саламат Кален кызы, Талант Жапаров, Сентябрь. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктардын чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер түз эфирде Сентябрдын кабарларын көрдүңүздөр. 6да эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалыматын кесиптешим тааныштырат. Амандыкта көрүшөлү.
Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен мен Айжамал Эсенбек кызы тааныштырам. Эртең 19 ноябрда мезгили менен кар жаашы, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жааш өтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Автожолдор тайгак жана тоңголук болуп, тоолуу аймактарда кар күркүсү күтүлөт. Батыштан сокко шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши өтүлөт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 1-4 градус, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 0-5 градус, ал эми күндүзү 3-8 градус жылуу. Жалал-Абад облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук болот, күндүз 0-5 градус суук. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус суук болот. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8 градус, ал эми күндүзү 3-2 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 4-6 градус, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.